Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Садыр Жапаров Владимир Путинди шайлоодогу жеңиш менен куттуктады. Бүгүн 18 мартта өлкө башчы Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кайрадан президент болуп шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин администрациясы кабарлады. Жапаров Путинди шайлоодогу ишенимдүү жеңиш менен куттуктап, бул Орусия элинин эгемендүүлүктү бекемдөө, мамлекетинин өз алдынча, көз карандысыз жана тышкы саясатын ачык жүргүзүү боюнча саясатын таануусунун жана колдоосунун ачык далили экенин белгиледи. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин мындан ары да чыңдоо боюнча биргелешкен аракеттер приоритеттүү чөйрөлөрдө мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн бүткүл комплексин өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүнө ишенет деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Путин Жапаровго куттуктоолор үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле сүйлөшүүдө өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, интеграциялык бирикме алкагындагы кызматташууну, ошондой эле ушул жылдын май айында Москвада өтө турган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мааракелик жыйынын талкуулашкан. Жыйынга Садыр Жапаров да катышмакчы. Эскерте кетсек, Орусияда президенттик шайлоо 15-17 март аралыгында өтүп, ага 4 талапкер катышты. Орусиядагы шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Владимир Путин шайлоочулардын 87,68% добушуна ээ болуп, алдыда келе жатат. Булак супер кежи. Жашоо ушундай. Путин Навальныйдын өлүмү боюнча үн катты. Орусиянын президенти Владимир Путин Алексей Навальныйдын колониядагы өлүмү боюнча комментарий берди. Шайлоо штабында журналисттер менен болгон баарлашуунун алкагында мамлекет башчысы Навальныйдын алмашуусуна макулдук берүүгө даяр болгонун билдирди. Навальный мырза жөнүндө айтсам, ооба, ал көз жумду. Бул ар дайым кайгылуу окуя. Бизде абакта каза болгондор дагы болгон. Бул Кошмо Штаттарда болгон жок беле. Бул бир эмес, бир нече жолу болгон, деди Путин. Орус президенти ошондой эле Навальныйды батыштагы туткундардын бирине алмаштырууга макул болгонун билдирди. Навальныйды батыш өлкөлөрүнө жүргөндөргө алмаштыруу идеясы бар болчу. Мен макул болгом. Биз аны кайра кайтып келбеш үчүн алмаштыргыбыз келген. Бирок ушундай болуп кетти. Жашоо ушундай, деп кошумчалады ал. Эскерте кетсек, 47 жаштагы Навальный 16 февралда Ямало-Ненецк автономиялык округундагы колонияда каза болгон. 24 февралда сөөгү апасы Людмила Навальнаяга берилген. Саясатчы түрмөдө 2021 жылдын январь айынан бери отурган. Былтыр августта ал 9 жылга эркинен ажыратылган болчу. Булак супер кежи. Кылмыш деп эсептебейм. Аскат Жетиген сот залына алып келинди. Бүгүн 18 мартта ырчы, акын жана активист Аскат Жетиген 1-май райондук сотуна алып келинди. Бүгүн анын башкаруу чарасы тандалат. Аскат Жетиген өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Буга чейин кайрылуу жасап келгеним чын. Айткандарымдын баарын мойнума алам, бирок аларды кылмыш деп эсептебейм, деди ал. Белгилей кетсек, ал УКМК тарабынан 16 мартта Кочкор районунан кармалып, Бишкек шаарына алып келгени маалым болгон. Аскат Жетиген буга чейин бийликти сындап келген. Акыркы ирет 15 мартта кайрылуу жасап, бийликти сөгүп, билдирүү жарыялаган эле. Булак супер кежи.
Москвада добуш берип жаткан кыз урнага жашыл боек коюп салды. Москвадагы президенттик шайлоо өтүп жаткан шайлоо участоктарынын биринде добуш берүүгө келген кыз урнага жашыл боек коюп салды. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Ал бюллетенди көтөрүп келип салып, андан кийин Украинаны жактаган ураан менен урнага жашыл боекту коюп салган. Окуяга күбө болгондордун айтымында кимдир бирөө ага телефон аркылуу көрсөтмө берген. Кыз ошол жерден кармалып, ага карата иш козголду. Ал 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кийинчерээк Москва шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Дмитрий Реут боек төгүлгөн бюллетендер саналганын билдирди. Булак Супер Кежи. Кыргызстан Израилдин башкы дем өрчүсү АКШны геноцидти токтотууга чакырды. Кыргызстан эл аралык коомчулукту жана биринчи кезекте Израилдин башкы дем өрчүсү Америка Кошмо Штаттарынын акылсыздыкты жана геноцидти токтотууга чакырат. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгына арналган фото көргөзмөнүн ачылышына катышып жатканда айтты. Ал дүйнө коомчулугу 6 айдан бери Газа калкынын методикалык түрдө жок кылынышына күбө болуп келе жатканын айткан. Буга чейин 13 000 бала каза тапкан. Бунун 165 кызматкери жана 95 журналист набыт болду. Алардын көбү атайлап өлтүрүлгөн. Мунун баары документteştirildi. Биз 2024-жылы болгон мындай геноцидти төз берүүлөрдөн көрүп жатабыз. 2 миллион палестиналык ачарчылыктан жапа чегип, дүйнө эч нерсе кыла албай жатканын түз эфирде көрүп жатабыз деген Байсалов. Кыргызстан террорчулукту айыптарын, октябрда Кыргызстан Израилдин жарандарына кол салууну айыптай турганын айтканын эске салды. Биз Израиль элинин өзүн коргоо укугун тааныйбыз. Бирок Израиль өкмөтү өзүн эл аралык укуктан жана Бириккен Улуттар уюмунан жогору коюуга укугу жок. Кыргызстан эл аралык коомчулукту жана биринчи кезекте Израилдин башкы дем өрчүсү Америка Кошмо Штаттарын бул акылсыздыкты жана геноцидти токтотууга чакырат деген ал. Булак Спутник Кежи.